işte ne oldu? Мотор, поехали. Мен үйлөнүп той берем деп 2 жыл кредит төлөгөнбүз. Мен эсептеп көрсөм, ушул эле айда 30 миңдей кошумча бериптирмин. Мына ушул жумада дагы 3 чакыруу келди. Дагы 3 кишиге жаман көрүнөт окшойм. 300, 400, 500, кээде 800 кишилик тойлорду алып бардык. Эгер той ушул эле темпте өнүгө берсе анда жакында Кыргызстанда мал калбай калат го. Ар бир көчөдө кеминде 5-6 ресторан бар. Ал эми Бишкекте канча көчө бар? Кай бир учурда меймандар той кимдики болуп атканын деле унутуп калат. Туугандарым, досторум мени ушул катыш жагынан мындай тизмеден чыгарып эле койгон. Анткени мен 3 жылдан бери тойго барбайм да. Негизи той деген бул жакшы да. Бирок бирок мен той берсем, эң жакын бир 50 кишимди чакырып маараке өткөрмөкмүн. Кычыраган тойканалардын ордуна кычыраган мектептер курулганда Кыргыздын салтында бүгүнкүдөй ыксыз, маанисиз, ысырап той эч качан болгон эмес.